Саламатсызбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Керимбеков Бакыт, дүйнөнүн чемпиону 3 жолу болгондо 60 жаштардын арасында. Эң күчтүү кыргыз дүйнө жүзүндө 3 таймаш штанга боюнча. 225 килограммды түртүп рекорд койдум. Азырктан эле турат ошол рекорд. Мен өзүм кос сүйлөй албам, бирок кыргыздардын баарысына кайрылып, ачуу чындыкты айткым келип атат да. Накта кыргыз күдүрүп сүйлөйт. Калп кыргыз сүйүндүрүп сүйлөйт. Мурунтан бери кыргыздарды душмандар каргап салыптыр да. Мен мында изилдесем. Кыргыз эл эч качан бутуна турбасын деп. Кыргыз эл өнүкпөсүн. Биримди келбесин, ынтымактуу болбосун. Бири-бири менен уруша берсин, бири-бирин жамандай берсин, бири-бирин көрө албасын депчи. Бизде кыргыздарда айтылат. Аты жакшы айттырбайт. Ошондуктан айттырбай кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн чалыкпай эмгектенүү керек. Накта кыргыздар. Сөөгү жакшы соктурбайт, теги тектүү тептирбейт, бизди соктуруп атат, тептирип атат. Теги жаман өстүрбөйт. Азырттан деле бизде мыйзам жагынан деле бизди көрө албаган адамдар 93-жылы конституцияга туура эмес нормаларды кирип салганда. Карап көрөңүзчү, биздин желегибиз түндүгүбүздү отун кылып өрттөп атат. Бизди үйрөткөндө мектептечи нур деген, бул түз деген нерсе. А бул тилдин оту деп, языки пламени деп үйрөтүп жүргөндө илгертен биздичи. Гимнде бизде жазылып калганда бейкуттук деп, кут болбосун деп, дилинди тарап берсек досторго, өзүбүздүн кыргызыбызды, тарыхыбызды берип салсак болот турбайбы? Бул туура эмес да. Анан дагы конституцияга киргизип коет да, Кудай кыргыздар менен болбош керек. Кыргыздарда, Кыргызстанда жок болуш керек деп, дин мамлекеттен ажыратылган деп жазылып калган да. Өзүңөр ойлоп көрүңүзчү. Советский Союзда дин эмес, диндин уюму, чиркөө ажыратылган болчу. А дин улуксат болчу. Азыркы бүт Союздагы өлкөлөрдө дин ажыратылган жок, диндин бирикмелери ажыратылган да. Она биздин президенттер ант берип атышат. Карап көрүңүзчү. Мен Кудайдын жана элимдин астында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем дейт. Бул айтып атпайбы? Кудай, мен сага ант берип атам. Кыргызстанда, кыргыздарда Кудай болбосун депчи. Элим, мен ант берип атам, силерде Кудай болбош керек деп. Мен ошон үчүн көп жыл топ уюштуруп топту Кудай эл менен депчи. Юстиция министрлигине жазып, ушу мыйзам долбоорду жогорку кеңешке киргизип, 30-300 миң добуш чогултуп, ушуну алып салалы деп, Кудай биз менен болсун, эл менен болсун деп, ушинтип күрөшүп жүрөм да. Бирок 2 жолу министрдин, юстициянын министрлиги ал эмеге каршы болуп каттоодон өткөзгөн жок да. Ошон үчүн кыргыз элим, жалпы кыргыз элге мен кайрылып кетем да. Менде даяр ушу долбоор. Ушуну биз өткөзбөсөк, чындыкты айтам. Жыл сайын силер орозо кармап жүрөсүңөр. Жыл сайын. Орозо кабыл болсун деп суранып атасыңар. Жок, бирок кабыл болбойт. Кудай деле билимдүү да, көрүп атат да. Эмне үчүн мени сыйлабайсыңар депчи. Анан ошол кабыл болсун деп бизге көңүл бурбай атат. Ошондуктан силер урматтуу кыргыз элим ушуну түшүнүп, акыл эсе менен
таңдағылачы талапкерлерді. Дағы мен айтып кетем, мына қарысы бардың ырысы бар. Бізде мамлекетіміз ушинтип алдап атат да, қарыларды сыйлабайчы. Мен өзім врач, невропатолог. Пенсияға орукчан адам чыккандачы, айтат да, пенсияны қорағы пенсияны же майыптың пенсиясын алыш керек, бөлөөнү алыш керек депчи. Бұл туура эмес да. Конституция жазылып турат да, мамлекет эки бүт пенсияны бериш керек депчи. Кантип эле жанагы қорағы пенсиянын акчасын силер дарыга жибересиңер, коротосуңар. Эме анализдерге коротосуңар. Az өзүнчө пенсиясы бар. Ошон үчүн мен Министерство юстициядан уже алып күбөлүк старость в радость деген ошо эки пенсияны толук берилсин деп, а кимге берилбесе ошо мурунтагы пенсиялар ошону толук кайра берип салсын деп, биздин карыларга деп ошентип бизде иштеп жүрөм да. Анан урматтуу кыргыз элим, силер түшүнсөңөр, Кудай менен, эгер Кудай эл менен болсун деп, Кыргызстанда болсун дегенде, силер баарыңар Бишкек шаарын Ленин районундагы туугандарыңарга, досторуңарга, тааныштарыңарга айтып, Керимбеков бакытты колдоп койгула деп, добуш берип койсун деп. Кудай үчүн биз чуркап жүрөбүз. Уважаемые избиратели, я хотел сказать, что согласно Конституции у нас Бога нету, понимаете? Даже в Советском Союзе не было такого. Там всегда церковь была отделена от государства. Не религия, это религиозная организация. Сделали так, чтобы у христиан и мусульман и граждан Кыргызстана Бога не было. Получается так. По Конституции. Если ты гражданин Кыргызстана, то значит ты не должен быть верить в Бога. Если ты веришь в Бога, то не должен быть гражданином Кыргызстана. У нас даже, когда президенты дают клятву, представляете, что там говорит, перед Богом и народом клянусь строго следовать Конституции. А в Конституции говорится, что Бога нет. То есть перед Богом клянешься, что тебе Бог не будет среди кыргызстанцев верующих. В Кыргызстане не будет. Понимаете? Это такое противоречие, что мы должны это исправить. Поэтому у нас законопроект, который инициативную группу создав, я Министерство юстиции хотел зарегистрировать. Но Министерство юстиции не хочет, чтобы в Кыргызстане был Бог. Чтобы с народом Бога не было. У нас должно быть социальное партнерство между государством и религией. Понимаете? И также в Министерстве юстиции я зарегистрировал инициативную группу «Старость радость», чтобы пенсию по возрасту и по инвалидности платили в полном объеме, а не одну из них. Вы не должны пенсию по возрасту, за которую вы должны радоваться жизни, тратить на лекарства, на лечение. Для этого есть своя пенсия. И поэтому этот законопроект уже готов. И я вас прошу, если верите в Бога, если хотите, чтобы действительно Бог был с народом, если хотите, чтобы старость была в радость, чтобы мы уважали пожилых, прошу вас проголосовать за Керимбекова Бакыта номер 15, самого сильного в мире спортсмена среди 60-летних, трехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу, рекордсмена мира, который поставил рекорд мира и до сих пор стоит 225 килограмм, выжив в жиме лежа. Так что я за свои слова отвечаю с Богом. Если вы в Бога верите, то должны проголосовать за Керимбека Бакыта номер 15. Мен атам Макен Керимбека, врач, Союз убагында ырларды жазган кыргыздар жөнүндө. Жүрөгүмдө кыргызым деп. Көркү жок асман жылдызсыз, жүрөгүм сокпойт кыргызсыз. Мекеним толор мекеним, жашош жок сенсиз кыргызым деп. Жазган керт башым кыргызыма өмүр бою карызмын. Кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам. Анткени элимдин пелинде кең пейдүүлүктү, мейирман достукту, мейирмандыкты, боорукерликти, имандуулукту, намыскөйлүктү башка элдерден көрө да байкада албадым. Элим аман болуп, укум тукуму өсө бериш үчүн чалыкпай эмгектенүү керек. Мен дагы чалыкпай эмгектенем. Менин өзүмдөн да жүрөгүмдө чыккан
сөздөр бар да. Zaman geldi Kırgızım, akıl esinen gitti Kırgızım. Kalk Kırgızlardı götürüp jırgap жүрөт Kırgızım. Манас ата жұрт топ-топ көкөлөттү Кыргызды. Kalk Kırgızlar başkarıp çaçırattı Kırgızды. Zaman geldi Kırgızım, ойгон элим Kırgızım. Ата салттын мурасын унутуп баратат Кыргызым. Ойгон элим Кыргызым, сактап калалы Кыргызды. Керимбеков Бакыт, Кыргыз үчүн 15 номер. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кыргызстандын жашоочулары, Бишкек шаарынын Ленин аймагындагы шайлоочуларым, сиздерди улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, сиздердин өтүп кеткен 9 май майрамыңыздар менен куттуктайм. Улуу ата мекендик согушта Кыргызстандан 360 миң жаран катышып, ошондон 134 миң адам каза болуптур да. Чоң аталарыбызга ыраазычылык билдирет элем бизге ушундай бейпил жашоону тыштап кеткендигине. Ошондой эле Борбор шайлоо комитетине, улуттук телерадиого кандидаттардын атынан ыраазычылык билдирем бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергендигине. Менин программамда жеке садиктерде Садыр Нуркожоевич өткөндө лицензиясы жок иштегенге уруксат берди да. Менин сунуштум жаш балдарга тамак ашка обязательно лицензия керек. Анан медсестра штатта болуш керек. Врач жумасына 2 жолу келип карап туруш керек. Садиктерде, частный садиктерде 20 миң, 12 миң, 6 миң болуп атат. Ошону орто эсеп менен ылдый жагы 6 миң, өйдө жагы 12 миң кылып ошондой эмени сунуштоо болот эле да. Экинчиден мектепте 12 жаштан 14 жашка чейин балдарга 1 айда 2 жолу келип маалымат берип турса, ичкилик, наркотик, тамеки 90-жылдарда Москва, Россияда болгон случай мектепте 16 жашта 1-2 эле бала окууну бүткөн, калгандары 12 жаштан 14 жашка чейин балдар наркотиктен ломка болуп каза болушканда, ошондой бизде кайталанбаш үчүн маалыматтарды эрте берип турсак дейм. 10 класстын балдарына мектепте ар бир үйдө азыр автомобиль бар, анан айдоочулук күбөлүктө ошо мектептен окутса, анан адамдын жарандык укугун коргоону тоже киргизсе, да? 10 класстан баштап өзүнүн укуктарын билсе, мындай сунуштум. Анан түштөн кийин мамлекет тарабынан физкультура мугалимдерге, башка мугалимдерге, секцияларга акча төлөп берип, ошо балдарды эртеден кечке школдо болсо, бул Америкада ушундай метод бар да, бала эртең менен кетет, кечинде келет. Бизде бар, бул только частныйларда да. Мындай мамлекеттик мектептерде бул программа жок болуп атат, ошо программаны мамлекет колдоп берип, балдарды көчөдө бекер жүрбөгөнгө пайдасы тиет деген ойдомун. Студенттерге мен мындай жогорку окуу жайдагы кыргыз балдар, айылдан келген кыргыз балдарга кыргызча группа түзүү. Экинчиден чет мамлекетте иммигранттын балдар бизде көп окуйт, ошо балдарды англисче тилди окуганга азыр студенттердин 50% ээн эркин англисче сүйлөйт да. Бизде экинчи бакалавриатты бүткөндөн кийин экинчи билим алуу факультети бар, директор Алай Бурканович да. Ошол жакта мен сабак бергенде Япониядан, Кытайдан, Турциядан, Москвадан эмгуну бүтүп келген балдар бар болчу. Ошонун баары англисче окуйбуз дегенде, ошо магистратурада Алай Бурканович ошо мугалимдерди чогултуп англисче сабак өткөнбүз да. Өткөнбүз, биздин мугалимдер өткөн, мен өткөн эмесмин. Ошондой эле жогорку окуу жайдагы студенттерди Чүй областында жашаган студенттерге жатакана берилбейт экен. Жогорку окуу жайдын жетекчилерине сунуш киргизет элем да. Болгон вуздардын ректорлору чогулуп, хотя бы 40%-ын автобустукун төлөп берсе, 60%-ын студенттер төлөйт эле дагы. Мисалы 40%-ын ар бир ректор 3%-тен 5%-тен төлөп берсе, студенттер Токмоктон Бишкекке чейин келгенде 6-да чыкса, Канттан, Токмоктон, Ивановкадан, Ысык Атада болгон студенттерди эртең менен алып келет эле. Бияктан болсо Кара-Балтадагы студенттерди келатып, Сокулуктан, Беловодскийден алып келип, ошо студенттерге жеңилдик болот эле. Мугалимдер менен, жогорку окуу жайдын мугалимдери менен тиги врачтарга айлык акыны орто эсептен жогору кылса. Себеби менин коллегам 50 жыл университетте иштеп, бир ставкада 17 миң алат. 23 жыл иштеген врач 16 миң сом айлык алдым деп айтып атат да. Парикмахерский услуга деле көрсөтөт экен, алар бир айда 40 миң, 50 миңге чыгат да. 7 жыл медакадемияда окуп, анан ушунча жыл эмгектенип, 16 миң алган айлык бул эчтекеге жетпейт да. Ошон үчүн среднийден өрдү көтүрсөк деген предложение именно мугалимдер. Себеби ковидте билесиздер, ковидте биринчи спрос кимге болду? Медсестрага болду.
капельница саяган. Экинчи спрос кимде болду? Врачта болду. Анан мугалимдерде. Себеби балдар ата-энесинде онлайн сабак окуп атканда балдардын үйдөн нервтери жетпей, мугалимдерге акча төлөп берип окутту да. Азыркы убакытта мугалимдер, врачтар ошо биринчи орунда турат да, ошолорго айлыкты жогоркудан, ортодон өйдөрөөк төлөп беришин мен көтөрөт элем жогорку кеңеште. Цифрализация боюнча суроо болуп атат. Цифрализация болгондо Мой свет деп азыр Бишкек киргизди. Ошо Мой светтен Север электродан 30 кишиден 20 киши жумушсуз калды. Бул жумушсуздарды ким каяка барып иштейт? Экономика жактан буларды ким жумушка орноштурат? Ошо жактын караштырыш керек. Анан дагы айтып атышат цифрализация деп. Цифрализацияда мисалы деген каалаган жаран келип каалаган поликлиникада көрүнөт деп атат. Биринчи поликлиникада мен көрдүм. Поликлиникада карагыла врачтар 130 000 населениени карайт экен. Анан 13-чү поликлиниканыкын кошуп коюптур, 70 000 адам кошулуптур да, 200 000 адам да. А мен по запись менен келип врачка көрүнсөм, мисалы кече биз эндокринологдо көрсөк, 60-тагы 70-теги эже келип алып ыйлап атат. 6-дан бери живой очередте турам, мени киргизбейт асар деп. Элдин баары запись менен кирип атат, ал эжеде запись жок, а врач күнөөлүү эмес да. Ушундай суроолорду биз чечсек болот эле да. Анан жанагы көп этаждуу үйлөрдө жашагандарга ушул вопросту көтөрүп чык деп айтып атышат. Жаш балдар түнкү саат 2ге чейин музыка коюп алып, көп этажда жашаган үй бүлөлөргө тынчтык беришпейт экен кечкисин да, түнкү саат 2ге чейин отуруп алып, ошол вопросторду чечкиле деп атат. Советтер убагында калган чатырларды алмаштырыш керек. Анан лизингке лифттерди бериш керек да, мамлекеттин атынан лизинг берип, ошо лифттерди орноштуруу. Ошондой эле предпринимательдерден бери пенсионерлер менен мүмкүнлүгү чектелген адамдардын рецепттери квартал сайын бир жолу берилет. Ошону дагы чечиш керек болуп атат да. Кварталда 4 айда бир алган рецептиң ай сайын алышка туура келип атат. Мындай альтернатива вариант жок. Ошону чечип берейин деп ойлоп атам, көтөрүп. Анан НДС боюнча. НДСде почему снижение НДС деп киргиздим? Себеби деген 27% теновая экономика экен да. 90-чы жылдар, 95-2000-чы жылдар биз ошо патентти көтөрүп атканда ойлогонбуз. Да, эчтеке төлөгөндөн көрө хотя бы 1000 сом төлөп, ошо 1000 сом патент менен мамлекетке түшүп турсун депчи. Азыр бул 27% теновая экономикада, может биз налогты снижать десек, булар төлөйт. Себеби вот Голландияда күйөөгө чыксаң да налог төлөйсүң, ажырашсаң да налог төлөйт экенсиң, там бала төрөсөң да налог төлөйт экенсиң да. Бул неизбежно. Бүгүнбү эртең биз ошого келебиз. Францияда врач, менин коллегам ошо врачка көрүнүп тур, 5 күндөн кийин дейт, сен кайра келип результатын айтасың. Если результаты дарың жакшы болбосо, мен акчаңды да кайрып берем, дарыларыңды да кайрып берем дейт да. Болобу, болбойбу, биз буга келебиз. 98-жылы студенттер айтат эле, Южный Кореяда бүт элдин баары телефон көтөрүп жүрөт, мобильный. Бизде качан болот деп. Азыр Кыргызстанда элдин баары мобильный көтөрүп жүрөт. 95-жылы канадалыктар айтат эле, карточка, банковская карточка, интернет, компьютер деп. Ал убакта биздин түшүнүгүбүз жок эле, азыр элдин баары компьютер, бүт баары бар да. Мамлекет азыр болсо открытый рынок деп коет да, ачык рынок, интернетте бүт баары бар. Биз артта калбашыбыз керек. Керектүү нерселерди кабыл алып, ошону мамлекет уровенде көтөрүш керек да. Ошондой эле биз предпринимательдерди, бизнесмендерди кантип коргосок болот. Японияда фермерлерди, алардын негизги тамагы күрүч, 50 сомдон сатып алганга арзан болот да, а мамлекет болсо өзүнүн фермерлеринен 150 сомдон сатып алат да, буларды жумушсуздукту камсыздап, өзүнүн элдерин көтөрмөлөп атат. Биздин мамлекетте ошондой вопросторду бизнесмендерди квота коюш керек. Мисалы, кантта арматура чыгарган предприятие обанкротился. Себеби Кытайдан келген арматура арзан болуп атат дагы, канттагы арматура чыгарган предприятие өзүнүн чыгымын актабай калып, жабылып калды. Ушул убакта мамлекет квота коюп, ошо квота аркылуу биздин бизнесмендерди колдош керек. Урматтуу шайлоочуларым, сиздерди колдоп кетүүңүздөрдү суранам. Университетте мугалим болуп иштейм, уже 95-жылдан бери иштейм. Сиздерде жакшы үмүт менен күтөм. Келип бериңиздер, бизди шайлап бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Аманчылык болсун, ковид оорудан алыс бололу. Анан согуш болбосун, тынчтык болсун. Биздин президентке, биздин өкмөткө, биздин эл журтка баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.